Кесип тандай турган болсоңор дейт пайгамбар да айтат. Анда эмне соода саттыкта дейт материал сатканды тандагыла дейт пайгамбарыбыз. Бул да хадис. Материал сатууну тандагыла. Фа инна абакум Ибрахим алейхиссалату вассалам кана баззазан. Себеби силердин атаңар Ибрахим пайгамбар эмне дейт? Материал сатат эле дейт да. Ошон үчүн Кыргызстанда байкай турган болсок, материал менен иштеген адамдарды байкасак, швей ачкандар, кийим сатып, кийим тигип саткандар байкасак, Аллах да берекесин жадырып койгон ошолорго көбүнчөсүнөчү. Бул көрсө Ибрахим пайгамбардын сүннөтү болуп эсептелет. Пайгамбар да айтып койгон экен да муну. Көпчүлүк байкасак ошо материал саткандар жана ошону тигип саткандар, же болбосо тигип бергендер, ошолордун жашоосуна Аллах та береке берип. Хадисте келип атат. Башка бир риваятта пайгамбар айтат: "Анна Закария алейхиссалату вассалам кана наджаран." Закария алейхиссалам, Закария пайгамбар жыгач уста эле дейт. Ошондой эле жыгач усталарды карай турган болсок, мебельный цехти ачкандар бар, ошолорду карай турган Аллах та алардын да жашоосуна, мен айтпайм алар акчасы көп деп, бирок Аллах та берекесин берип койгон ошолордун тапкан акчасына. Эч кимге муктаж эмес, эч кимден эч нерсе сурабайт. Алла маштесинде берген, үйүндө берген зарылчалыктарын баарын бүтүрүп койгон Аллах та бар. Ошондуктан ушул кесиптерди үйрөтүү бизге өтө зарыл болуп эсептелинет. Ошон үчүн бизде ошо медреседе, диний окуу жайында, бизде Имам Аль-Бухари диний окуу жайында эмне кылабыз биз? Балдарды бир гана Куран эле эмес, ошон үчүн кесипке да үйрөткөнгө аракет кылып атабыз да. Кесипте үйрөнсүнөрчү. Биринчи жылы айдоочулукту үйрөнсө, экинчи жылы поварлыкту үйрөнөт, үчүнчү жылы сварка менен жыгач устачылык, мебельныйды үйрөнөт. Бул кесиптер өтө керек жана хадисте келген кесиптер ушун бардыгы. Себеби бул керек нерсе бул. Сүннөт дагы өзүнүн зарылчылыгындагы чечкенге жардам берет. Мунун бардыгын эми караңыз. Бир адам айтышы мүмкүн да, эмнеге сиз мынчалык эле дүйнөгө жана кесипке таргип берип атасыз, айтып атасыз деши мүмкүн. Муну да Аллах та Куранда айтып койгон. Алла эмне дейт? Бисмиллахир-рахманир-рахим. "Валау басаталлаху ризqa ли'ибадихи лабагау фил ард." Эгерде Аллах Таала силердин рызкыңарды себепсиз эле чачып койгондо дейт, анда силер чектен ашып кетпексиңер. Эгерде Аллах та жөн эле себепсиз эле рызкыны чача бергенде, байлыкты берип койгондо, биз текебирленип, биз бузукулукка чыгып кетмекпиз да. Ошол адал эмгек менен кыйналып атып, акча тапкан себептен ошонун кадырына жетебиз. Кой буну Алла берди, буну өзүнүн ордуна иштетейин, мен кыйналып таптым, маңдай терим менен таптым деп, ошонун өзүнүн ордун тапканга аракет кылат экенбиз да.